Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Орусияда мигрант 19 жаштагы кызды зордуктаган. Ал качканы жатканда аэропорттон кармалды. Орусиянын Хабаровск шаарында такси кызматына иштеген мигрант жүргүнчү кызды зордуктоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Хабаровсктын тергөө комитети маалымдады. Маалыматка ылайык 4 март күнү чакыруу боюнча келген айдоочу жүргүнчү кызды алган. Ал жолдо кетип бара жатып, кызды эркине каршы зордуктаган. Бул окуядан кийин эле 19 жаштагы кыз жергиликтүү полицияга арыз менен кайрылган. Кармалган жаран Орто Азиядан барган 50 жаштагы мигрант экени белгилүү болгон. Ал изин жашыруу максатында өлкөсүнө учканы жаткан жеринен аэропортто кармалган. Учурда жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында бул кылмышка шектүү катары Борбор Азия мамлекеттеринин биринин жараны кармалды деп айтылат маалыматта. Ага зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Супер Кейжи. Кытай АКШ менен согушка даяр экенин жарыялады. Эгерде Вашингтон талап кылса, Кытай кандай гана чөйрөдө болбосун, соода болобу, тарифтик болобу, же башка согуш болобу тирешүүгө даяр. Бул тууралуу Кытайдын АКШдагы элчилиги билдирди. Эгерде Кошмо Штаттар чындап эле маселе чечүүгө кызыктар болсо, анда бирден бир туура мамиле. Бул Кытай менен тең укуктуу диалог. Эгер АКШ эмнеси болсо да тариф, соода же башка нерсе, биз аягына чейин турууга даярбыз деп айтылат. Кытай министрлигинин X социалдык тармагындагы билдирүүсүндө. Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ли Цзян буга чейин соода согушу чыгып кетсе, Кытай АКШга адекваттуу жооп берүүгө даяр экенин билдирген. Вашингтонду конструктивдүү диалогго кайтып келүүгө чакырган Ли Цзян Кытай өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын бекем коргоого ниеттенип жатканын баса белгилеген. АКШнын жогорку соту Трампка каршы чечим чыгарды. АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын администрациясынын АКШнын USAID жардам агенттиги аркылуу грант алган же келишимдер боюнча иштерди аткарган уюмдарга төлөнчү дээрлик $2 миллиард тоңдурууну колдоо өтүнүчүн четке какты. Вашингтондун федералдык соту буга чейин Трамптын каражатты тоңдуруп салуу буйругуна бөгөт коюп, аларды 26 февралга чейин төлөп берүү чечимин чыгарган. Администрация доо арызы менен жогорку сотко кайрылган. Жогорку инстанциядагы добуштар 5-4 эсебинде бөлүндү. Консервативдүү деп эсептелген 2 судья жана 3 либералдык судья администрациянын өтүнүчүн четке кагуу үчүн добуш беришти. Бул Трамптын буйругу менен тоңдурулган бардык каражаттарды камтыбайт, бирок буга чейин бүтүп калган долбоорлор үчүн USAID аркылуу төлөнүшү керек болгон каражаттар гана. Трампка каршы доо арыздарды колдогон америкалык жарандар эркиндиктер биримдиги жогорку соттун чечимин кубаттады. Трамп мамлекеттик чыгымдарды кескин кыскартуу жана Илон Масктын катышуусу менен мамлекеттик аппаратты реформалоо боюнча кампаниясын улантууда. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШга жаңы элчи дайындады. Бул туурасында орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, өлкөнүн Түндүк Атлантикадагы департаментинин директору Александр Дарчиев Орусиянын АКШдагы элчиси болду. Путин кол койгон документке ылайык Дарчиев элчинин ишин Вашингтондогу Америка мамлекеттеринин уюмундагы туруктуу байкоочу кызматы менен айкалыштырат. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, америкалык тарап 27 февралда Стамбулда эки өлкөнүн дипломатиялык делегацияларынын жолугушуусунда Дарчиевдин АКШга элчи болуп дайындалышы боюнча макулдугу бар нотаны тапшырган. Ошол эле маалда Дарчиевдин жакында АКШга жөнөп кетери кабарлангандыгы маалыматта кошумчаланган. Достук айылынын тургундары кайсыл аймакка көчүрүлө турганы белгилүү болду. Достук айылынын эли Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Пужум айылына караштуу Чет булак жерлигине көчүрүлөт. Бул тууралуу облустун өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда кабыл алынган. Айыл элинин макулдугу менен Баткен районунун Суу башы айыл аймагынын Пужум айылына караштуу Чет булак жерлигине көчүрүү чечими кабыл алынды. Аталган аймак Баткен шаарынын аймагы менен чектешет деп билдирди өкүлчүлүк.
Аталган жерликке мамлекет тарабынан жалпы 71 үй жана ар бир үй ээси үчүн 5 сотуктан жер тилкеси берилет. Ошондой эле Баткен районунун Кызыл Бел айылындагы 9 гектар жер тилкеси Айыл чарба багытына бөлүнөт. Эске салсак, 27 февралда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоонун алкагында кайсыл аймактарды алмашышканын жогорку кеңеште айтып берген. Атайын кызматтын башчысы Баткендеги Достук айлыгы толугу менен Тажикстанга берилип, 91 гектардын ордуна эле 91 гектар жер жана ага кошумча Тажикстандан 30 гектар суулуу жер компенсация катары Кыргызстанга алынганын айткан. Булак Суперкежи. Орусиянын Вологода облусунда мигранттарга курулуш тармагына коюлган чектөө кайра алынды. Орусиянын Вологода облусунун жетекчилиги мигранттарды курулуш иштерине тартууга тыюу салган чечимин жокко чыгарат. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Бул чечимге Алексей Мардашевдин Северсталь компаниясы каршы чыккан. Анткени чектөө анын аймактагы инвестициялык программасына, анын ичинде темир рудасын өндүрүүчү комплексти курууга тоскоол болмок. Айтылгандай, аталган токтомго 27 февралда губернатор Георгий Филимонов кол койгон. Ал эми жаңы тиркемеде жумуш менен камсыздоо бюросунда курулуш тармагына жергиликтүүлөрдүн келбей жатканынан улам чектөө алынганы жазылган.